Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыздар, урматтуу адамдар. Эгер сен адилеттүүлүк каалап атсаң, акыйкаттык каалап атсаң, чындык каалап атсаң, анда мен адилеттүүлүк ичиндемин дешиң керек. Мен адилеттүүлүк, акыйкаттык, чындык ичиндемин. Ак күч ичиндемин дешиң керек. Себеби деген кандай? Эгер сенин ниетиңде адилеттүүлүк, акыйкаттык, чындык болсо, Аллах субхана таала ошо ниетиңе жараша берет да. Мисалы, сенин колуң менен сен каалаган адилеттүүлүктү Аллах субхана таала жасайт да. Мисалы, сен кандай адилеттүүлүк каалап атсаң, Аллах субхана таала так ошондой адилеттүүлүк берет да. Мисалычы, сенин колуң менен сен каалаган адилеттүүлүктү Аллах субхана таала жасап берет да. Ошондой да. Аллах субхана таала ниетиңе жараша берет да. Мен актык, адилеттүүлүк, акыйкаттык, Аллах субхана тааланын чындыгы, ак күчү, ак касиети ичиндемин дешиң керек да. Чындыгы, тазалыгы, ден соолугу, жакшылыгы ичиндемин дешиң керек. Аллах субхана тааланын барчылыгы, токчулугу, молчулугу, кененчилиги ичиндемин дешиң керек. Себеби деген сенин ниетиңде эмне болсо, Аллах субхана таала ошону берет да. Ниетти сен доказать этишиң керек. Ушу Аллах тааланын адилеттүүлүгү ичиндемин, акыйкаттыгы, барчылыгы, токчулугу ичиндемин дешиң керек да. Ошондо доказать этип, өзүңүн ниетиң менен, действиең менен, кыймыл аракетиң менен, ойлоруң менен доказать этсең, анан Аллах субхана таала ошону берет да. Ошондой да. Бул дүйнө ошондой иштейт. Мисалы, ак жана жакшы энергия, Аллах субхана тааланын жакшы энергиясы жакшы энергияны чыгарат да. Аллах субхана тааланын жаман энергиясы, мисалы, жаман энергияны чыгарат да. Ошондой да. Бул физикада да далилденген. Плюсовой энергияны чыгарат. Минусовой энергияны чыгарат да. Ошондой да. Жакшылык ичинде болсоң, жакшылык тартылат да сагачы. Жакшылык тартылып жолуңа, мисалы, Аллах субхана таала айтат да, берем деген кулуна белең кылам жолуна дейт да. Ошондо жолуң ошондой болот да. Жакшылык, тазалык, адилеттүүлүк болсо жолуңда, ниетиңде, оюңда ошондой болсо, сенин жолуңда ошондой болот да. Адилеттүүлүк, акыйкаттык, чындык жолу болот да. Ассаламу алейкум.